Жалпы Суперту телеканалын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Барыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Бүгүн бизде Бейишим Атенен берүүсү, ал эми конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу жана анын атакеси элдик дарыгер тамырчы Чомоев Дүйшөнбек мырза. Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Экөөңүздөр тең элге таанылып, бирок эки башка чөйрөнүн адамдарсыздар. Көпчүлүк сиздерди ата уул деп ойлошпогондор да бар экен. Буга кандай карайсыздар? Сиздерге да айтып жүрүшөбү? Ооба, чындык. Мага көп адамдар келип көрүнөт да, өтөнчө алыс жактан келгендер. Оштон, тияғы нарын бөлдөн сырттан келгендер. Бирок баягы музыка чөйрөсүндө жүргөндөр сразу билишет. Анткени мындай айтканда бир 60% билет. Кээ бир гана билбегендер бар. Алар сырттан келгендер, Россияда жүргөндөр болуп калат. Алар кичине деп алар дагы кубанычка кошуп, жакшы экен деп кичине мага дем берип коет да. Анын аркасында апасы да болот, биз да болот, анан бизге дем болуп калат. Раз болот ичибизде, ооба деп коет, бирок ашкера мактабайбыз. Өздөрү көрүп алат, өздөрү көрүп айтат. Кут болсун, рахмат деп коет. Негизи атам мен кичинекей кезимден баштап 5-6 жашымдан баштап эле ушу колуна жетелеп Кыргызстандын болгон бурчундагы чоң залкар аттуу баштуу комузчу агайлардын, эжелердин баардыгына алып барып берген таалимин алдыртып, илим билимди берип, сугарып, андан тышкары ошо кичинекей кезимде кайсыл жерде концерт баягындай иш-чаралар болбосун ар дайым жетелеп алып барып, ошентип жүрүп, атамды чыгармачыл чөйрөдөгү көп бир топ жаштар болбосо да улуу ортомун дагы чыгармачыл адамдардын баардыгы толук кандуу билишет атамды. Андан тышкары экөөбүздү эки башка личность катары дагы билишет. Анткени атабыз мында ошо 40 жылдан бери, 40 жылдан ашык убакыттан бери ушул элдик дарыгерлик, табычылык менен алектенип бир нече китептерди жазып. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Ушундай бир өзүнүн баягы жекелиги менен дагы эл алдында кенен таанымал. Бизге Кыргызстанга эле эмес, Казакстандан, башка жактардан, башка өлкөлөрдөн дагы келип баягы ден соолугун чыңап кетип турушат. Атам өзү өнөрлүү киши, комузда чертип, ырларды ырдап, дастандарды бала кезинде азыр унутуп калса дагы мурун бала кезинде жалаң дастандарды ырдап, ырлардын баарын ырдап, күүлөрдү чертип, мына ушул атабыздын урматына бизде үйдө бир туугандарыбыз баардыгыбыз ушул комузда чертип, ырларды ырдап калышкан да. Үйдө бир туугандарым 4 тууганбыз, 2 агам, 1 эжем бар. Алар дагы комузда кол ойнотуп чертишет, ырларды ырдайт, бирок ар бирөөнүн кесиптери ар бөлөк болгону ушу мен комузду аркалап кесип дагы кылып, өнөр кылып алып жүргөн үйдө мен болдум. Негизи атам мени жакшы эле медресеге берип молдо кылайын деген ою бар болчу. Ага дагы шүгүр. Анан ошо араб тамгасын окуп, Куран окуп, ал жагын дагы өздөштүрүп келатканбыз. Анан үйдө бир туугандарым комуз чертип, алардан үйрөнүп, анан ошо күндөрдүн бири атам командировкадан алыстан келип, эрте менен таң атпай комуз чертип отурсам, анан атам тиги бир тууган агаларым чертип атат деп ойлогонго, кичине тынчыраак болгула, түндө чарчап келдим, эс алып алайын деп. Анан апам ким чертип атат, барып карасаңчы деп, анан атам мынтип баш көтөрүп карап эле ошол жерде баягы мен чертип атканмын, ал кезде 5 жаштагы кезим, 4,5-5 жашта. Анан ошондон тартып эле жармашып эле ар жака бер жака сүйрөп, анан ушу Беловодскийге кийин көчүп келгенде Бектен Бейшембиев деген агайыбыз бар. Ошол балдар, атайын балдар музыкалык мектебине ошол жерге жетелеп барып 6 жашыман комуз сабагын ала баштадым. Алгачкы күүлөрдү ошол Бектен агайдан үйрөндүм. Ошондон тартып эле ошол жерден баштап Кароосунак фестивалдарга катышып, кийин 97-жылы
Бишкек шаарыбыздагы Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык орто мектеп интернат бар. Ал жерге алып келип тапшыртып, ал жерде дагы бир нече устаттарда тарбияландым. Ал жерде 9 классты аяктагандан кийин Мураталы Күреңкеев атындагы Атайын музыкалык окуу жай бар. Ал жерде өзүмдөн ошо Калыбек Жекшенов агайыма, Тенти Мураталиев агайыбыздын баягы кубат досу менен ошол жерде дагы окуп, ал жерде аяктадык. Андан тышкары Калыймолла Басанов атындагы улуттук консерватория, ал жерге тапшырып, ал жерде ийгиликтүү аяктап, ал жерде 1-2 жыл ошо сабак берип дагы эмгектенип калдык. Ошентип өнөрдүн аркасы менен бүгүнкү күнгө чейин ошол илгерки 4-5 жаштан баштап бар. Мен жазып бергем, алар ушул өздөрүн тандап чыгарып жатышат. Андан кийин ушундай чыгармачылык менен көбүнчө мен өзүм башында механизатор болгом. Токмоктогу Айчаба техникум бүтүп, анан инженер механик болуп, бригада управляющий болуп иштеп жүрүп, Сусамырда көп жыл ушу Закир балдардын баарын ушу Сусамырдан төрөлчү да. Сусамырда 26 жыл жашадым. Ошол жерден балдар төрөлдү, анан аяктанан кийин чүй жака болгондон кийин анан мен дарыгерлик менен акылап калдым дайыма. Багы бригада чарбачылык жоюлуп кетпеди. Аны жоюп кеткенден кийин ушака болуп кеттим да. Ошондон ушактан пенсияга чыгып, анан азыр эми пенсиядан дебей ушул адамдардын ден соолугу, саламаттуулугун колдон келгендеги өзүмдүн ишимче дарылоо ыкмалар менен иштеп жатам. Ушу мына Закирдин 3 баласы колумда чогуу жашайбыз. Анан аларды дагы атаң комушу болсо баласы комушу болбойт деген болбойт деп туруп буюрсам, аларды дагы 5 жашынан тартып аларды дагы комуска үйрөтүп атам. Кез-кезде буяк атасы түшө коңдоп берет. Анан кийин буюрса алар дагы бир жакшы күйлөрдөн 5-6 күйлөр 10 жакшы күйлөр чейин аркылап чертип алышты. Анан Закир мырза, айтсаңыз, атаңыз дарыгер экен, элдик дарыгер экен, анан сизде кандайдыр бир үйрөнүү болдубу, мындай кызыкчылыктар? Кичинекейимен баштап эле ошо каникулдарга чыкканда каякта калмак элем, баары бир ата эне менен чогуу жүрөсүң да. Негизи Мукаш Абдыраев мектебинде окуганда интернатта жатып чоңойгонмун. Баягы дем алыш күндөрү гана ата энеңдин жанына барасың, андан тышкары каникул учурунда гана ошо ата энемдин жанында болчумун. Анан ата энем жайкы каникулда каякта, албетте ошо Кыргызстандын тоолорунда дары чөптөрдү терүү менен алек болушчу. Ошол себептен мен кааласам каалабасам дагы ата энем менен ошол дары чөп чогултуу иш-чараларында катышып жүрдүм. Жардам берип, кол кабыш кылып, колуман келгенин жасап, анан үйдө баягы кирди чыкты жеңил желпи ар кандай бир сыркоолор болуп турат эмеспи? Баардык эле жерде болот го бул нерсе. Анан кийин ошого ылайыктуу кайсыл бир дары, кайсыл бир сыркоолорго шыпа болот экенин билип алдык. Андан тышкары кичине тамыр кармаганда ысык, суук, чарбысын деп 3кө бөлүнөтүн, ошолорду дагы ажыратып билдик. Ал дагы ушул атабыздын урматына. Ошол. Келиңиздер, эми балалык кезге өтүп баралы. Дүйшөнбек мырза, айтсаңыз, Закирбек мырза кандай бала эле, тентек беле, кандай эле кыял жоруктарын? Закирбек тентек эмес болчу. Мен оюмча, мен айтып атпайм. Мисалы үчүн мен Сусамырда иштеп жүргөндө, мен эртең менен саат 6-да келсем, кайра түнкү саат 12-де келем. Даже мени тааныбайт да. Анан баягы кичине чоңоюп калгандарда биз жумушка кетебиз. Бул жаңы балдар окууга кетет. Бул жаңы үйдө калат. Үйдө бир 10 чакты бодо мал бар. Сыртынан баягы карайт, тейин албайт кайын. Ол даже соседтерге кирбейт. Чүйдүн айланасында ойноп жүрө берет эле да. Эч ким менен балдар менен ойноп, мындай урушуп, тиги болуп, эметкен жок. Өз алдынча жүргөнүн көп байкачу. Бир туугандарымдын баардыгы менден аябай улуу да. Менден улуусу эле менден 7 жашка улуу. Андан кийин 10 жаш, анан 12 жаш. Менимче ушу мен менен тең курдуу, ойногонго, тентек кылганга эч ким жок болгон болуш керек да. Ошон үчүн гана жош болуп, анан кичинекей мен эле азыр деле ошондоймун да, жалгыз жүрө бергенди жакшы көрөм да. Анан кошуналардыкына, жана башка бир тааныштардыкына барчу эмесмин. 4 жашыма чейин Сусамырда болдук. Ал убакыттардын көбү эле менин эсимде.
көп кичинекей кездеги көп нерселер эсте калбай калды дейт. Бирок мен 1,5-2 жашыман берки окуялардын көп эле эсимде да. Анан үйдө жалгыз эле калып калчумун. Ушу 2-3 жаш кездеримде короодо иште бир кум төгүлгөн бар эле эсимде. Ошондо бир кичинекей камазым бар болчу. Ошону алып бир сүйрөп тияка ташып бияка ташып ошол жерде эле ойночумун. Апам мен жөнүндө көбүрөөк билсе керек. Атам айтып атпаймынбы, командировкалап айлап жылдап дагы кетчү эле. Анан эми эле чоңоюп жанына отуруп комуз үйрөнүп калганда Мукаш Абдыраев мектебине интернатта чоңоюп калдым. Ал жерде жумасына бир жолу эле кезигебиз. Кезикпесек булар ошо өзү айткандай, атам айткандай алыста Талас, Ош, Жалал Абадтарда иштеп жүрүштү. Мен дем алыш күндөрү деле атамдарды азыраак көрчүмүн. Ушу каникул учурларында гана көрчүмүн да. Анан ошол себептүү атам мен кичинекей балалыгымды көп деле жакшы билбейт. Сон Дүйшөнбек мырза, айтсаңыз, балдарыңыз үчүн кандай ата болдум деп ойлойсуз, кандай тарбия бере алдым деп ойлойсуз? Кен чынын айтканда үйгө көбүрөөк мага тарбиясы апасы берет да. Алла алынтет. Анан бизде болсо татат го тигини деп коем болду. Ал айтат, эгер чоңураагы кичине каяшып сүйүп турган болсо, алардын чаң толгойт. Жыгат таягы колунда. Мындай да, атам өзү атанын, эненин мээримин көрбөй калган, бирок мен ойлойм ошонун себебиненби балким балдарга кат сүйлөп, урушуп, жана башка бир ушундай бир орой мамилесин эч качан көрсөткөн жок. Ар дайым мээрими менен, ар дайым ушундай бир жумшак мамилеси менен келет. Өзү ата эненин мээримин, тарбия деген эмне, мээрим төгүү деген эмне экенин билбесе да, бул баягы ата эненин баягы жаратылыштан берилген өзүнүн мээрими болот балдарга болгон. Мына ошол мээримин төгүп гана татыктуу тарбияны берип эле келатат. Атам баягы кичине скромность этип атат окшойт. Эми тарбия бергенде кандай? Баягы өзүм башыман жамандык өткөндөн кийин балдарды ачуу таттууга алдырбайын, булар кыскасы бирөөнүн урунбасын, тиги болбосун деп көбүрөөк өзүм тартым. Апам деле эч кандай урушуп, кагып, силкеп андай өнөрү жок. Балдарына деле, неберелерине, келин балдарына деле эч кандай болгону, булар өздөрүнүн баскан турганы менен, жүрүш турушу менен бизге үлгү болду. Мындай болгула, тигиндей болгула деп деле айткан жок. Өздөрү кандай басат, кандай турат, элге кандай мамиле жасайт, башкаларга кандай мамиле жасайт, мына биз ошолорду көрүп эле үлгү кылып чоңоюп келдик. Ата деген бул сыртта жүргөн адам болот экен, үй бүлөнү багып, тапкан ташып дегендей. Ар дайым балдар эненин жанында болгондуктан баары бир эненин тарбиясын көрө алат. Анан атам айтып атпайбы, какыс кукус кылып коет деп. Ал какыс кукус деген бул бала кездеринде, мисалы мен андайды көргөн жокмун. Бир туугандарым, агаларым баягы кичинекей тентек мал кездеринде, 2-3 класс кездеринде бир аз какыс кукус кылса керек. Анан азыр андай эмес да албетте. Ал азыр деген өзү наркты, салтты жакшы билген адам. Апабыздын аты Арпажан. Апам быйыл 65 куракка келди буюрса. Өзү дагы ушул 100дөн аша жашаган Ажыкан деген айылдагы эң балбан, убагында Кожомкул балбандын жанында бирге курдаш болуп жүргөн таятабыз ушундай киши. Наркты жакшы билген, макал лакап менен сүйлөгөн, мына ошондой кыздын, аксакалдын кичүү кызы. Апабыз дагы ошол таятабыздай болуп, илгерки кишилердей болуп, сүйлөгөндө, сөзүндө мөөрү бар адамдар да. Мына ошол ар бир кичинекей бир сөздү сүйлөп койсо, бизге ал чоң тарбия болот. Чыгармачылыкка токтолгу чакта сиздер биргүү болсун. Абрайтабыздын жакшы элек көзүн кайрып берейин.
талантыңыз ташкындай берсин. Келиңиз эми чыгармачылыкка токтолуп өтөлү. Айтсаңыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин качан алдыңыз? Канча жылдык убактыңыз кетти? Канча талпындыңыз? 31 жашымда алдым. 31 жаш болгондо 2021 жылы күзүндө болду. Бир 25 жылдык сахнадагы эмгек үчүн берилди. Андан тышкары баягы 2020 жылы Россия менен Орус мамлекети менен биздин эл шыркакчылыгыбыз болгон эле. Ошол жылдын алкагындагы баягы маданият күндөрүн өткөргөнбүз. Ошол күндүн алкагында беришти деп ойлойм. Анан чындыгында бизден бөлөк менден дагы эмгеги сиңген улуу чыгармачыл адамдар бар. Убагында бир-эки жолу дагы сунуш болгондо алган эмес элем. Анткени раматлык устатым Руслан Жумабаев деген чебер комузчу устатым бар эле. Мына ошол кишилер алардын эмгеги абдан чоң. Мына ошол кишилер дагы албай дүйнөдөн өтүп кетти. Андан тышкары дагы башка нечендеген устаттарым бар. Мына ошолордун баары албаса, алардын башын аттап алуу дагы туура эмес. Анан Рахат Көчөрбаев деген замандын мыкты залкары комузчу агабыз ошол 19-жылдары эмгек сиңиргенди алып, ал кишинин өзүн ошо баягы татыктуу деп айтыштан дагы баягы кечигирээк алып калды да. Мына ошол сыяктуу агайларыбыз алышса жакшы болот эле. Мына ошол киши алгандан кийин анан дагы кийин ошо эмгек сиңиргенди беребиз деген анан мейли деп алдык да. Мен ойлоймун, буга эми баягы ар кимдин ою ар кандай, татыктуу алдыбы, татыктуу эмеспи деп мен жеке өзүмдүн оюмда дагы бир аз эмгек кылыш керек эле, көбүрөөк эмгек кылыш керек эле. Анткени анча ийин деле эмгек кылган жок окшойбуз. Эл осунда элет жок деп коет эмеспи? Ар кандай сөздөр айтыла берет. Ага көңүл бурбастан сизге дагы көптөгөн аракеттерди каалайбыз, дагы да бийик наамдарды каалайбыз. Анан Дүйшөнбек мырза, айтсаңыз, негизи эле балаңыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин алыптыр. Биринчи телевизорго чыккан учурда балаңызды көрүп, мындай сыймыктанган кандай учурлар болду? Ошол эмоциялар менен бөлүшсөңүз. Эң биринчи алтын балалык деген болгондо тиги немеде жаш таланттардын фестивалдарында. Ошо алтын балалык фестивалдарында чалуу атты өтүп, Мээрим фондунун немеси боюнча. Ошондо багы Закир дагы түшүнүк жок, менде эле түшүнүк жок да. Анан кийин биз ошондо гран-при алды да, биринчи жолу гран-при алды 7 жашында. Анан ошону гран-при алганда сүйүнүп, анан менин да оюмда, мунун да оюнда анан бул мага айтып атпайбы? Ата жанагы биринчи гран-при алган тарта турган, кино тарта турган эмеде, видеокамерада. Аны керек жанагы те светный этерлерди да алып. Анан ошону алганда болмок эле деп атпайбы? Ал биринчи местага ошондой телевизор берилип анан кийин ал наамы төмөн да. Анан мен дагы туруп багы чын эле деп оюна кошулуп кетип, бирок анан кечинде тамак ичкенде ойлоп турсам, ал тиги кийинки месталар экен да. Анан кийин места эмне экенин түшүнүп болчук да, гран-при деп. Эң биринчи жолу гран-прини ошо Самара Токтоканова өзү ушул берилген да. Дагы бир кубанганым, чөп терип жүрөм. Анан тиги толукта эменин жанагы Абдылданын атасынын 70 жылдыгы өткөзүп атты. Анан өткөзүп аткандан айырга бүт ырчы акындар барган экен. Анан эме барып Тууганбаев дейт. Анан Тууганбаев отуруп кыйкырып, жүкө беркел деди. Бардык да биз да көрдүк. Биздин тиги апасы экөөбүз бар. Анын бар эле сүйүнчө деп эмне болуп кетти деп ойлойсуң. Ой, Закир гран-при алды, бир аптеме жанагылерди видео жанагы камера эмелер го жана музыкалык центр алды. Ой, деп ойлойсуң. Сүйүнгөнүбүздөн айтпа. Талада үстө жүрөбүз, тиги жүрөбүз. Анан кийин ал дагы ыр менен кошуну отуруп, жанына отуруп, ошону тамакка жанына отурушуп алып, бул биякта ысымды бияга алып атат, а мен болсо
Туганбай Абдиевдин жолчулардын ушул чоң жакындардын жанында эле мына баласы деп кийин баягы сыймыктандым да. Анан дагы бир нерсени айтты. Ата деди, мен машина алсам, биринчи сага берем деди. Сүйүнүп жүрөм ата. Машина неме олтурдан биринен Куда буйруп 2011-жылы, 12-жылы анан кийин дагы баш бейге алып туруп машина алды. Honda Civic бирке машина алып турган келди, андан сүйүнүп, бул машина алды деген уктум. Мен барган жокмун бирок. Булар өсүлө кеткен. Уже мен айтпадым жана темир канат болгондон кийин өзү эле кое бергенмин, өзү аракет кылып алган бар деп. Анан келди, анан үйгө келгенден кийин анан мен ачкычты бердим. Ана машина айтпадым белем. Бизге берем деп. Анан алдымда жыттап турган. Эми өзүңө буйрусун деп. Ушул толуктагы сүйүнчү, анан ошо сүйүнчү, чоң сүйүнчү болду. Кичинекей кезинде 6 жашында сүйлөгөн интервьюсу бар. Сен келечекте ким болосуң десе, мен комузчу болом. Анан дагы эмне болосуң десе, мен бүткүл Кыргызстан дүйнөсүндөгү комузчуларды комузчу кылам деген деп. Анан айткандай ошо комузчу кылам деген комузчу кылып, ошолорго устаттык кылып жүрөт. Бул деди чоң кубаныч. Анан андай жакшы эмгек сиңирген артист деген нам алды. Бул да кубаныч. Ошол чексиз да. Кубанычтын баары эле жакшы. Багы мен аракетим аталык милдеттик апасынын багы демилгеси, менин милдетим жерде калган жок. Ошонун артка жерге калтырбай, ошо мээнетибизди актады. Закирбек ошонун баарын аткарган үчүн чоң кубаныч. Келиңиздер, эми көп узатпай жеке жашоого дагы айтып өтөлү. Сиздин кээрки көрөрмандарыңыз ойлошуп эткенде Закир мырза дагы эле бойдок деп. Бирок биздин билишибизче балдарыңыз чоңоюп калышкан, Ушул боюнча толугураак маалымат берсеңиз. Балдарым чоңоюп калган. Кичүүсү 7 жашта, анан кийин 10 жашта, 4-класста окуп атат. Улуу кызым болсо 12 жашта, 6-класста окуйт. Балдардын апасы дагы абдан жакшы киши, балдарга мээримдүү эне, эң сонун адам болгону баягы ар кандай турмуштагы кырдаалдарда байланыштуу. Ошо бир топ жылдан бери биз чогуу жашаган жокпуз. Учурда ошо балдар менен чогуу ата-энем болуп түзүп жашайбыз. Балдардын апасы дагы өзүнүн жеке жашоосу менен алек. Тилекке каршы балдардын апасы менен бирге турмушубуз уланган жок. Бирок ал дагы бардык нерсени жакшылыкка жоруп жүрөбүз. Негизи чыгармачыл инсандардын жүрөгү назик болот дешет эмеспи? Анан бул сыноолорду кандай кабыл алып жаттыңыз? Сиз үчүн канчалык деңгээлде оор болду? Эми тагдырга ишениш керек. Тагдырга ишенбей коюу дагы бул Кудайга каршы чыккан болуп калат. Тагдырыбызга, маңдайыбызга жазылган соң ар бир нерсени кабылдай билиш керек. Ушул нерсени кабылдабаган адам бардык нерсеге ошого жүрөгү менен сынып, ушу жашоосунан көп аксап калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир болуп аткан кырдаалды, жагдайды, учурларды ушундай болуш керек, болчу экен демек деп кабылдап билиш керек. Ошол адамга күч кубат берет, сергек жашоо берет. Ата-энем көп учурга чейин бизди жараштырып, кармап, бирге кармап жүрдү, бирок аягында баары бир эки адамдын чечүүсү кабылданат экен да. Анан ошонун себебинен биз айрым жолго түшкөнбүз. Ата негизинен ата-энебиз ал нерсени эч качан каалаган эмес. Бүгүнкү күндө деле каалабайт. Каалабайбыз да, бирок аны туура көрбөйм да. Балдар тургандан кийин туура көрбөйт да. Бирок баягы кичине чыгармачылыктарда кичине көп нерсе боштондук керек да. Анан боштондукка бири-биринин көңүлдөрү туура келбей калды дейт. Болбосо мындай урушуп, талашып эчтеке жок. Ал биздин ичибиздеги нерсе, эмнеге көңүл болду, эмнеге көңүл болгон Алар жок, андан түшүнүк жок. Просто чыгармачылыктарга көп тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Так азыр деле мен келсе даярмын да. Келип муну чогуу эле жасайбыз да. Кайра турмушту түзөтүү оюңузда болдубу? Бир нече жолу болуп, бир нече жолу аракет кылып, анын баарын баштан өткөргөнбүз.
негизи эле ар бир бала атасы үчүн мындай сүрдүү көрүнүп анан жакшы сөздөрдүн айта албайт экен да жанындачы. Анан ушул жерден экөөңүздөр бири бириңиздерге ата уул болуп жакшы сөздөрүңүздөрдү арнай кетсеңиздер болот. Эми бул жерден эле эмес, негизинен эле бизде Кудайдын куттук күнү эле бири бирибизге жакшылык сөздү аябайбыз. Андай сүрдөнүү деген жок. Атам эркелетет, мен деле эркелетем атамды. Ата-энем азыр улайган сайын, жаштары өтүп бараткан сайын ушундай бир баладай болуп, башка жакка ар бир кылык жоругу көзүңө баскан тургандарына ичиңе элжиреп, баягы мурун бала болуп атага башкача көз карашта карачу экенбиз. Анан улам өзүбүз чоңойгон сайын, улам жаш келаткан сайын ата-энең дагы өзүңө жүрөгүңө бир башкача көрүнүп калат экен. Күнүгө намазыбызда дуа кылабыз. Дасторкондо бата кылып атсак да дуа кылабыз. Ата-энебиздин өмүрү, эки дүйнө бактылуу каарылык деп. Сакир эңгенче болобуз да. Анан кийин неберелерим мага айтып калам. Силер караганда лөз болом деп. Силер башканын барасыңар. Сен бүт небереңиз дейт. Ушта мына жүрөктө эле эсип жүрөктө эле кубанычын эле ээлеп алганыңар болбосо, мен бобом силерди жыттасам муну эки эсе жыттайм, силерди бир жыттайм. Сиздерге да чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз келиптиргениңиздер үчүн, алтындай убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн. Ата-энелер аман болсун, эч качан оорубасын, ар дайым сиздердин маңдайыңыздарда жаркылдап эле жүрө берсин. Сиздерге да терең ыраазычылык. Эч качан арыбаңыздар, каарыбаңыздар, дайыма жаркылдап эле жүрө бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маектен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.